Чүй районунда асыл тукум уйлардын санын көбөйтүү колго алынууда. Өткөн жылы 4000ге чукул уй жасалма жол менен уруктандырылып, 3000дей асыл тукум музоо алынган. Ири мүйүздүү малдын тукумун жакшыртуу аракеттеринин натыйжасы жаман эмес. Кегети сүт деген чарбабыз бар. Ала тоо деген, Акжал деген чарбабыз бар. Ошолордо бир 100төн уйлар бар, жакшы саны. Искусственный осеменение менен жети ветврачыбыз иштейт. Жетөөнтө холодильниктери бар, бүт эмелери менен, оборудованиясы менен бар. 33 000 баш. Идентификациядан өткөн мал бизде бүгүнкү күндө райондо бодо мал. Жылкы 10 500 баш. Санак боюнча 10 700 болду, эми 200 баш эме болуп атат. Коюбуз болсо 60 000. Ал эми малды идентификациялоо иштери дээрлик 97%га бүткөрүлгөн. Жаңы туулгандары менен сырттан алынып келингендери четинен каттоого алынып турат. Ача туяктуулар арасынан асыл тукумдары гана идентификацияланып келген. Быйыл өнөктүк уланып, майда жандыктар каттоодон өтөт. Занимаемся профилактикой и лечением. Жугуштуу оорулардын алдын алуу, дарылоо жана жасалма уруктандыруу иштерин алып барабыз. Мындан сырткары уйларга, жылкыларга чип бастык. Зарыл учурда бизди фермерлер чакырат. Биз эмдөө, дарылоо жана башка жумуштарды кылып беребиз. Идентификацией сельскохозяйственных животных. Мал ылаңдарынын алдын алуу чаралары өз убагында жүргүзүлүп турат. Эпизоотиялык абалды жөнгө салуу үчүн эмдөө иштери толугу менен аткарылган. Бирок адистердин жетишсиздиги тармактагы көйгөй бойдон калууда. Жугуштуу уландар болгон жок. Өз убагында мамлекеттен 6 ооруга вакцина алабыз. Ошолор жетиштүү болуп, убагында сайылып, убагында иш чара болуп, баары жакшы жугуштуу улан катталган жок да. Адистердин жетишсиздиги болуп атат. Анан мисалы кээ бир айыл өкмөтүндө жетиштүү 5 айыл болсо 5 ветеринар бар. Ал иш ашыгы менен. Кээ бир айыл өкмөтүндө 1-2 ветеринар бар. Айылында киши жок. Анан башка айылдан келгендерди коебуз. Чүй району балык чарбасын өнүктүрүү үчүн да жетиштүү мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бул багытта өсүү жылдагыдан жогору. Айрым чарбаларда өнүм ички керектөөдөн сырткары чет жакка да экспорттолууда. Чүй районунда жалпы 130 чакан жана орто балык чарбалары болсо, биз азыр алардын ирилеринин биринде турабыз. Мында бир канча көлмө жайгашкан, анын ар бири туурасы 8 метр болсо, узуну 30 метрге чейин жетип, ичинде кеминде 3000дей балык багылат. Ал эми мына бул жабдуулар балыктарга жетиштүү көлөмдө кычкылтекти камсыздоо үчүн орнотулган. Они нам доводят до грамма. 3 жылдан бери өстүрүп келебиз. Бир күндө 3 жолу тойт берилет. Жергиликтүү өзүбүздө өндүрүлгөн балык жеми. Бир жылда жалпы 40 тоннадай балык өндүрүлөт. Алдыда дагы кеңейтели деп жатабыз. Негизи кычкылтек жетиштүү берилсе, балыктар оорубайт, жакшы өсөт. Табиттери да жакшы болот. Ошон үчүн атайын жабдууларды койдук. Дороже чуть бы не 2 раза. Аймактагы балык чарбаларынын көбүндө форель өстүрүү өрүш алган. Көлмөлөрдүн көлөмүнө жараша аларда 10 тоннадан 100 тоннага чейинки балык кармалат. Там рыба красивее можно. Белгилей кетсек, мамлекеттик реестр боюнча балык чарбаларынын 90%га жакыны Ысык көл жана Чүй облустарында жайгашкан. Нурайым Бешеналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.